Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу кесиптештер. Биз бүгүн чогулганыбыздын себеби боюнча бир аз маалымат бере кетейин. Токтогул районунун көпчүлүк балчылары алысты тоолуу аймактарда жайгашкан. Кээ бир жайлоолордо жолдун татаалдыгына байланыштуу, техника барабандыгына байланыштуу өндүрүлгөн бал жана бал азыктарын ат менен ташууга туура келет. Ошого карабастан биздин эмгекчи балчыларыбыз бал жана бал азыктарын өндүрүп алышат. Бирок ошол бал жана бал азыктарын сатууга келгенде чоң кыйынчылыктарды жаратат. Ички жана сырткы рынокко экспортко чыгууга татаал болгондуктан көп жылдан бери кыйынчылыктар болуп келген. Ошондуктан биз демилгечи топ демилге көтөрүп чыктык. Демилге көтөрүүбүздүн себеби Токтогул районунун жабыр балчыларын бириктирип, ынтымак түзүп, өндүрүлгөн бал жана бал азыктарын жогорку деңгээлге чыгарып, экспортко чыгаруу жана ички рынокко чыгаруу үчүн демилге көтөрдүк. Ушул демилгени биз Токтогул район акими Акылбек Алиакунович менен бирге жана акимдин орун басары Нурболот Калчароевич менен чогуу кеңешип, бул иш-чараны мамлекеттик деңгээлде мыйзамдаштырып, жогорку деңгээлге чыгаруу үчүн сунуш кылдык. Бул маселени кароо үчүн төмөндөгү күн тартибинде каралып турган маселелерди сунуштадым. Дүйнөлүк талаптарга жооп бере турган, биринчиден, дүйнөлүк талаптарга жооп бере турган бал жана бал азыктарын сапаттуу өндүрүү жана экспортко жана ички рынокко чыгаруу. Экинчи, эне ары чыгаруу жана сатуу, пакет сатуу. Үчүнчү, биологиялык дары жасоо. Төртүнчү, бал челек жана инвентарларды жасоо. Бешинчи, өндүрүлгөн балды фасовкалоо. Алтынчы, инвестиция тартуу жана логистикалык борбор куруу. Жетинчи, ветеринардык кызмат түзүү жана шайлоо. Себеби бизде ветеринарлар жок да. Ушул боюнча аксап келатабыз. Анан ар кандай маселелер. Анан 8-8-чи жалпы куратордук шайлоо. Сунуш беребиз. Анан өзүңүздөр шайлайсыздар. Анан аягында айта кетейин, ошо сүйлөй турган кишилерге анда эмесе көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Активдүү катышып, каалоо тилек айтып, ушул боюнча, өнүктүрүү боюнча жакшы сөз айтыңыздарды сурайм.